Бишкекте Кыргыз Республикасынын Судьялар ассоциациясынын коомдук бирикмеси деген аталыштагы тегерек стол болуп өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жетекчилиги, сот корпусу, Жогорку кеңештин, ошондой эле өнөктөш уюмдардын, жарандык сектордун өкүлдөрү катышты. Нургүл Бакирова өз сөзүндө Кыргыз Республикасынын Судьяларынын ассоциациясы коомдук бирикмесинин судьяларга зарыл болгон кепилдиктерди камсыздоодо жана алардын укуктарын коргоодо өзгөчө ордун баса белгиледи. Кыргыз Республикасынын Судьяларынын ассоциациясы коомдук бирикмесинин судьяларга зарыл болгон кепилдиктерди камсыздоодо жана алардын укуктарын коргоодо өзгөчө ордун баса белгилеп кетким келет. Бул коомдук бирикменин уставдык милдеттери соттук өз алдынча башкаруу органдарынын милдеттери менен үндөш болуп, жалпысынан сот тутумунун абалын жакшыртууга багытталгандыктан бардык кесиптештерди ассоциациянын ишине көмөк көрсөтүүгө чакырамын. Иш-чаранын алкагында Судьялар ассоциациясынын бирикмесинин алгачкы төрагасы катары Качыкей Сынканов бул уюм кантип түзүлгөндүгү тууралуу айтып берди. Уюштуруучулар иш-чаранын катышуучуларынын көңүлүн Судьялар ассоциациясынын негизги ишмердүүлүгүнүн бири болуп, Кыргыз Республикасында мыйзамдын үстөмдүгүн өнүктүрүү, өлкөдөгү сот адилеттигин ишке ашыруу сапатын жогорулатуу экенине бурушту. Алдыга коюлган максатка жетүү үчүн отставкадагы судьялар менен учурдагы судьялардын өз ара аракеттенүүсүнө басым жасала тургандыгы айтылды.